Акылдуу меш тууралуу ишкер Акылбек мырза айтып берет. Акылбек мырза, айтсаңыз, бул меш эмнеси менен акылдуу? Саламатсыздарбы? Акылдуу меш бул өз алдынча 2-3 сутка иштеп турганы менен акылдуу. Себеби көмүрдү өзү салып турат. Температураны, сиз койгон температураны өзү кармап турат. Ошонусу менен акылдуу. Токко уланат да. Бирок көпчүлүк ойлойт эми токко да уланса, көмүр менен да иштесе, анда эки жактан да расход болуп калат деп. Бирок токто только бир эле лампочканын тогун талап кылат. 100 Вт бул деген мисалы айына светке 300 сом төлөп жүргөн болсоңуз, ашып барса 30 сом кошулат свет тарабынан. Кандай иштейт, ошо айтып берсеңиз? Так, бунун иштеши бул көмүр кампасы. Бул жака ошол майда көмүр салынат. Кумдай майдадан баштап жаңактайга чейин көмүрдүн баардыгы кете берет. Бул жака толтуруп коет. 2 мешоктон 3 мешокко чейин салып койсо болот. Батат ушул жака. Ошонун баардыгын мына ушул эми башкарып турат. Пульт управлениясы бул. Пульт управленияда сиз каалаган температураны коюп коесуз. 80 градуска чейин койсоңуз болот. 80 градуста уже суу кайнайт. Бул жагында болсо көмүрдү канча убакта бир чыгып туруш керек экенин белгилеп коесуз жана ошол майда көмүрлөрдү күйгүзүп туруучу мына вентилятор, шамал ушул үйлөп күйгүзүп турат. Бунун баардыгы өзүнүн вентиляциясы бар экен да мына. Ошол вентилятор майда көмүрлөр күйгүзүп турат да. Себеби майда көмүр күйүшү кыйын го, билесиздер. Бул болсо ошол жана машинанын дворниги, айнегин тазалап турган, ошол көмүр айлантып салып берип турат. Бул болсо ошол машинанын печкасыныкы. Шамал айдап чыгарып турган, ооба. Бул жакта ошол оттун күйгөнүн көрсө болот. Бул жактан күл да алат. Бул жактан болсо жанагы мисалы биринчи жаңыдан печка чыгып баштаганда ушулар кошунан ыш каптап кетти, же болбосо түтүн каптап кетти, кошунадан жал түшүп атат дегенине байланыштуу. Өзүңүздөр көргөндөй биз Кыргызстанды айланып барып, элдер менен сүйлөшүп, кабар алып, кошунаңыздан жал түшпөдү, канча көмүр иштеттиңиз, расход болбоду деп сурамжылоодон улам ушул 3-эшикти кошконбуз былтыры. Быйылкы сурамжылоодон аябай жакшы результаттарды уктук. Себеби кошунасын ыш каптабаптыр, түтүн учпаптыр, эшигинин астына да ыш түшпөптүр. Ошонун баардыгы ушул жакта сакталып, ушул жактан бир айда бир жолу тазалап алып койсо болот. Обычный күл алгандай эле. Акылбек мырза, негизи ар бир нерсенин эми экинчи жагы болот эмеспи? Мунун кандай кемчиликтери бар жана экинчи тарабы бар? Эми кемчиликтерин айта кете турган болсок, көпчүлүгүн айтышуусунча көмүр көп кетип атат деп атат да. Бирок көмүр көп кетип атканы ал логично эле нерсе да. Себеби бул кругло сутка иштейт да. Сиз үйдө жөнөкөй печкага, жөнөкөй мешке сиз от жакканыңызда, сиз убактыңыз болгондо, иштен келгенде, ошондой эле убактарда, же болбосо тамак бышырардын алдында эле от жагасыз да. Ошон үчүн кышында эсептеп келгениңизде 1 тонна же 2 тонна көмүр кетет да. Бул сиз ишке кетсеңиз дагы, конокко кетип 2-3 күнгө таштап кетип калсаңыз дагы, өзү кругло сутка постоянно иштеп турган үчүн 5 тоннадан, мисалы 100 метр квадраттан 300 метр квадратка чейинкилер 5 тоннадан бир 7 тоннага чейин көмүр кетет да. Бир сезонго, бир кышка. Бирок майда көмүрдүн баасы албетте арзан. Берки жөнөкөй печка болсо кесек көмүрлөр жагылат, алар кымбат, буга салыштырмалуу. Жанагы мисалы кадимки эле үйдөгү печкадан ис чыгып кетет го? Ошондой коркунуч барбы мында деле? Бул отдельный жанагындай котельныйда турат. Же болбосо кыскасы сыртта турат да, үйдүн ичинде турбайт. Газ да чыкпайт. Себеби бул газ күйүп турган отко күйүп кетет да алчы. Газ неден пайда болот? От күйбөй турганда дымдалып калган, ошондо газ пайда болуп кетет ичинде. Бул постоянно күйүп турган үчүн ошол газ постоянно күйүп турат ичинде. Акылдуу меш деп атпайбызбы? Эми мындан дагы акылдуу болушу мүмкүнбү бул меш алдыда? Негизи мындан да акылдуу болушу мүмкүн. Албетте сөзсүз. Эмнеси менен? Кандай болуп кетиши мүмкүн? Себеби бизде мисалы айыл жергелеринде жанагындай мал баккандар көп да. Көбү тезек менен кылып берсеңер жакшы болот эле, койдун корголу менен кылып берсеңер жакшы болот эле деген суроолор аябай көп чөт. Ошолор менен да эптеп кыскасы окшоштурайын деген аракеттебиз. Эң кызыгы канча турат бул меш? Мына ушул көрүп атканыңыздар
Бул 300 метр квадратка чейин ысытат. Бунун баасы 140 000 сом. Албетте бизде өз негизде кыргыздарда бардыгыбызда содалашуу жолу бар. Ошентип содалашып, саз бир баа келишип беребиз. 140 000 дегенде саз 140 000ге сатылып кетпейт. Жакшы. Анан мисалы айылдарда жанагы жаз келгени мешти тазалап, моорду тазалап деген нерселер бар го. Ошо бул да кандай болот? Буда тазалаштын кереги жок. Специально ошол умный печка башында тазалай турган жасаганбыз. Полкалар мындай тикесинен жайгашканда башында жасап баштаганбыз. Алар тазалап элдер кыйналчу. Бара уже өнүгүшкө туура келди. Себеби баары эле уже жаман иш кылыс келбей калды да. Ошого уже ичинде полкалардын тикесинен жайгаштырганбыз. Ыштын баардыгы тазаланбай өзү эле күл ала турган жерге түшө турган кылыпчы. Ошого бул нерселерин тазалабайт. Моор болсо бунуку акылдуу печкалардыкы баардыгыныкы жандай ийилбей жасалган үчүн, түз болгон үчүн. Ошол моордун өзүн эле ургулап койсо баардык иш ол жака түшүп калат, ал жактан алып коет. Бул жагынан, Ооба. Акылбек мырза, бул ток менен иштейт турбайбы? Ооба. Эгерде жарык өчүп калса кандай иштейт? Жарык өчүп калган моменттеринде бул майда көмүр менен иштейт деп атпаймынбы? Майда көмүр шамалы жок болгондугуна байланыштуу чокту өзүндө 4 сааттан 6 саатка чейин сактап турат. Ошондо мындайча айтканда, эгер ошол өчкөн моменттен 6 саатка чейин эгер жарык келип калган болсо, свет келип калган болсо үйдө өзү кайра автоматически тутанып иштеп кете берет. Кайра сиз барып башынан от жакпайсыз. Экинчиден болсо, мына ушул зымы чыгып турган провод бул аккумуляторго улап койсо болот. Обычный эле машинанын аккумуляторуна 12 вольт менен иштейт деп атпаймынбы? Ошого улап койсо, плюсун плюска, минусун плюска, то есть плюс плюска, минус минуска улап койсо, аккумулятор менен да иштей берет. Жана албетте үйүңүздөрдө движок болгон болсо, ушул эле розетканы кайра движокко сайып койсоңуздар, ал менен да иштей берет. Жакшы. Анан эми кардарлар тууралуу айтсак, сиз жети областка чейин жеткирип атабыз дейсиңер, э? Кардарлар кандай ойдо болуп атышат бул мешти койгондон кийин? Кандай ойлорун айтып атышат? Бардыгынан чындыгын айтканда жакшы отзыв болот. Анан көпчүлүк учурда ошол көмүр көп кетип калат деген эме болот. Баасын эсептеп келгенде, бирок баасынан кесек көмүрдөн караганда арзаныраак түшөт экен деп. Анан эми ишкерликке келсек, Акылбек мырза, сиз айтып атасыз эми кээ бир шаймандары бул унаадан алынган депчи. Эми мунун технологиясы кайдан келди? Кайдан үйрөндүңүз? Мекени негизи буну ошо эмелер жасап баштаган. Германиялыктар. Германиялыктар биринчи жасап баштап, алардан каким-то образданбы же биз өзүбүздүн көрүшүбүз боюнчабы биздин Оштогу өзбектер көпчүлүк учурда ошо биринчилерден болуп жасап башташты. Анан биз ушу кошуналарыбыздыкынан көрүп өзүбүзгө биринчи жасап көрдүк. Башында мисалы көрүп атпайсызбы, сырты темир болуп турат го. Башында биздики сырты эмеден болчу да, кирпичтен болчу, кыштан болчу. Ичинде эле трубаларды эптеп окшоштуруп жасаган, ол жактарын эптеп окшоштуруп жасап иштетип көргөнбүз да. Ошентип отуруп кыскасы кыштан уже темирге заводской нерсеге айланды. Жасап өзүңүздөр практикалап атып, анан ушуга келген экен да акыры аягы, э? Сиз мурда эмне менен алектенчиңиз? Бул ишкерликке айланып кеткен турбайбы, э? Буга чейин эми элдер катары эле ушу чет өлкөлөп барып ушу повар болуп, досачка болуп ушинтип эле иштеп жүргөнбүз. Андан кийин ушул ишке келип калдык. Бул ишке келип калганын себеби менден чоң улуу агам ошо инженер. Ошол баштаган десем болот. Мен ошол Москвада, мындайча айтканда, каржылап тургам. Давай ошол ишти баштаңыз, мен сизге пока акча салып жардам берип турайын. Кичине ушул хотя бы ошол сырты кыш менен дебедим, ошол кыштан сыртына өтүп калсак, буюрса барам, албетте жардам берем деп келип ошол мындайча айтканда 3-4 бир турган чогуу иштейбиз. Ошолор биригип ушул иштер башталды. 7 жылдан бери алектенем деп атасыздар, э, ушул тармак боюнча. Анан канча каражат тапса болот экен бул ушул меш жасоо аркылуу? Ишкерлерге балким кызык болушу мүмкүн. Ооба, меш жасоо аркылуу каражат чындыгында жылдан жылга көтөрүлөт экен. Башында только минус болчу, ачыгын айтканда только минус. Анча-мынча продукттар деле болбой калат дегендей үйдө. Анан барып уже мындайча айтканда
Эң чоң пикибиз ушул 5 миллиондон жогору болду. Болду, жакшы. Аябай жакшы экен. Ишиңерге ийгилик анда. Рахмат сизге маегиңиз үчүн. Алла разы болсун. Куш келипсиздер, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Буюрса, Рахмат. кызматтабыз. Рахмат.